Жогоруда баяндалгандардын негизинде Кыргыз Республикасынын президентин ишмердигинин кепилдиктери жана Кыргыз Республикасынын экс-президентинин статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 12 беренесине ылайык жана Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 12 беренесинин 1 бөлүмү 5 пунктун жетекчилик алып төмөнкү корутундуга келдим. Биринчи, бардык бийлик бутактарын өз кызыкчылыктарына колдонуу, уюшкан кылмыштуу топ түзүү, анын режимине каршы чыккан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын, судьяларды, коомдук ишмерлерди, ошондой эле журналисттер менен жалпы маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн куугунтуктоо жана репрессиялоо деген күнөө коюу боюнча сот органдарынын жогорудагы чечимдери кызыккан тараптардын арыздарынын негизинде жаңачылган жагдайлар боюнча бузулган учурда, ошондой эле укук коргоо көзөмөлдөө жана сот органдарынын кызматкерлеринин аракеттерине кандайдыр бир кылмыштын курамы бар экендиги аныкталып, буга экс-президент Атамбаевдин катыштыгы такталган шартта гана ага күнөө коюу маселеси каралууга жатат. Экинчи, Аламүдүн районунда Кой Таш айылына жер участогун мыйзамсыз ээлеп алуу жана пайдаланууга багытталган Кыргыз Республикасынын экс-президенти Атамбаевдин Кыргыз Республикасынын президентин Ыйгар Мухтарын аткарган мезгилде жасаган аракеттерине Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 319 беренесинин 1 бөлүгү менен каралган кылмыштын белгилери бар. Ал Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 19 беренесине ылайык өзгөчө оор кылмыштардын катарына кирет. Үчүнчү, Батукаевдин мыйзамсыз бошотууга кийлигишүү боюнча Кыргыз Республикасынын экс-президент Атамбаевдин Кыргыз Республикасынын президентин Ыйгар Мухтарын аткарган мезгилинде жасаган аракеттеринде Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 319 беренесинин 2 бөлүгү менен каралган кылмыштын белгилери бар. Ал Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 19 беренесине ылайык өзгөчө оор кылмыштардын катарына кирет. Төртүнчү, мыйзамсыз баюуга багытталган Кыргыз Республикасынын президенти Атамбаевдин Кыргыз Республикасынын президенти Ыйгар Мухтарын аткарган мезгилинде жасаган аракеттеринде Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 319 беренесинин 1 бөлүгү менен каралган кылмыштын белгилери бар. Ал Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 19 беренесине ылайык өзгөчө оор кылмыштардын катарына кирет. Бешинчи, Бишкек ЖЭБин модернизациялоо долбоорун даярдоо, кол коюу жана ишке ашырууда коррупциялык фактыларга катыштыгы боюнча Кыргыз Республикасынын экс-президенти Атамбаевдин Кыргыз Республикасынын президентин Ыйгар Мухтарын аткарган мезгилинде жасаган аракеттеринде Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 319 беренесинин 2 бөлүгү менен каралган кылмыштын белгилери бар. Ал Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 19 беренесине ылайык өзгөчө оор кылмыштардын катарына кирет. Алтынчы, Бишкек ЖЭБине көмүр жеткирүү маселелерине мыйзамсыз кийлигишүү боюнча Кыргыз Республикасынын экс-президенти Атамбаевдин Кыргыз Республикасынын президентин Ыйгар Мухтарын аткарган мезгилинде жасаган аракеттеринде Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 319 беренесинин 1 бөлүгүнө каралган кылмыштын белгилери бар. Ал Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 19 беренесине ылайык өзгөчө оор кылмыштардын катарына кирет. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Сурооңуздар болсо жооп берүүгө даярмын.